приходится иногда вот немелерге алганга. Майда чүйдө алган. Поневоле аласың. Что дают, то и берем, да? Сыпушилер үйден башты көтөрүп кетишти. Интип көтөрүп жүрөбүз. Жашылчаларды кагаздары көтөрө албайт. Ошонун баарын ойлонушса жетекчилер. Өткөн жылы президент Садыр Жапаровдун жарлыгынын негизинде Ысык Көл облусу боюнча полиэтилен баштыктарын сатууга тыюу салынган. Буга ылайык бардык сатып алуучулар жана сатуучулар полиэтилен пакеттеринен баштыктарынан баш тартып, кагаз баштыктарга өтүшү керек болчу. А бүгүнкү көрүнүш кандай? Жок кагаз пакеттерди берип атышат. Берки жашылдандыруу берки обычный эме бат жоголуп кетчү, экологический пакеттерди берип атат. Берки не пакеттерди бербей эле, кабыл элекмин андайларга. Сыпушилер үйдөн башты көтөрүп кетишти. Интип көтөрүп жүрөбүз. Баары керек болот. Салганда. Негизи кагаз пакеттердин баасы кандай экен? Кандай экен? Алты жерин алып атасыңар же айла жок салган колдоносуңар? Алып атам. Ну, если было больше бумажных, пользовались бумажными. А так как полиэтиленовых много и, как сказать, всегда подают ими. В основном в магазинах, куда приходишь, дают полиэтиленовыми. Бумажными не везде, если честно говоря. Как-то обязательно, если честно. Ну, что так, что и так. И бумажными можно пользоваться, и полиэтиленовыми. Где выдают полиэтиленовые, там полиэтиленовые берем. Ну, что дают, то и берем, да? Кагаз пакет сунуштаган атышат, салафанды сунуштаган жок. Эми салафан кереги деле жок. Негизи. Бирок кээ бир жерде керек болуп калат экен майда чүйдөлөргө. А так салафан кереги жок. Бөлгү особенно. Сыпучийди кагазга андай пакет чыгар элек. Кагаз сыпучийге. Эме чоң пакет болуп атат, ага салбайсың да. Сыпучийлерге майда деген ошо болуп атат да. Сыпучийлерге салафан кереги экен. Ну, мы стараемся. Ошолордун баарын жоготуп полиэтиленди ишиз бумажный кылып атабыз, но приходится иногда вот немелерге алганга. Майда чүйдө алганга, потому что липкий творог, и анан ушундай болуп калат. А так мы стараемся, у нас у всех есть уже чоң энелердин немелерин өтө алганбыз да. Да, это очень прекрасно, хорошо. Бияка негизи башынан эле ошол приказ алынгандан бери запрет кылган негизи. Бумажный пакет сатылат, только полиэтиленди вообще бербейбиз да. Кээ бир кардарлар бар эми, эмнеге бербейсиңер, ызы чолгандар келип бош жактарда бар пакеттер ошолордон алып кетишет. Боло берет деп. Биз деле айтабыз негизи, болбойт деп айтсак деп айтам. Азыркы убакытта ар кандай баалар бар, 7 сомдон 39 сомго чейин бар. Шопер пакетке чейин. Бышыгыраак дегенде бышыгыраак 39 сом пакет беребиз. А так мындай комфортный эле 15 сомдуктар бар, алар деле чоң. 15 сом пакеттерди сураганда эми биз жок дейбиз да. Бар дейбиз, эми бирок тилер жок, биз албайбыз. Кол пакет бериле дейт, салфан пакет бериле дегенде биз жок дейбиз. Бизге запрет берилген деп, даже бизде бетиндей табелдер бар. Ошолорду көргөзөбүз. Мына биякта жазылып турат, эжеге ишенбесеңиз десек. Кээ бирлер хорошо деп колун көтөрүп кетет, кээ бирлер тушкап барып эле сактан обычный түгөт. Анан ошо разы болгондор болот. 15 сом пакет, ай зачем мынаны деле таштап сашат деп атат. Алып салып алдым деп. Бирок желим баштыктарга тыюу салынгандан баштап ага баш ийип жаткан жарандар да жок эмес. Алардын бири Балыкчы шаарынын тургуну Бегимжан Тайматова. Баштык тигип алып, ошол менен дүкөнгө чыкканда ал адат кылып алган. Ооба, мыйзам чыгары менен эле жасап алдым. Бул деген экологический шаарды бузат экен, эки жактын баары мусорду кылат экен дегенинен мунуга ыраазы ушу баштыкты 2-3 күн баштык жасап алдым. Мынакей магазинге келгенде ушуну салып алам. Элдерге дагы, байбичелерге, кыздарга, келиндерге да сунуштайт элем, ушундай баштык тигип алышсын. Кол өнөрчүлүгүнүн ар бир өндө бар азыр үй бүлөсүндө. Эми мыйзамга баш ийиш керек ушул тарапта. Аны деген бара жанакындай кагаз пакеттерди жасаш керек болчу. Анан Кытайдан алдырбай койсо, анан жашылчаларды эмнеге салышат. Анан пакеттерди жерге таштабай, мусорго ташташса, жалпы ошо Кыргызстан элине, ошо балыкчынын элдеринде мен сунуш киргизет элем. Кенендей балдардан өйдө ошо мусорго ташташсын.
кагаз болсо дагы, салафан болсо дагы, эми тазалык ар бир жерде керек да. Тазалык болгон жерде ден соолук болуш керек.